Ош шаарынын эң спальный тынч району болуп эсептелген Черемушкада жайгашкан жаңы домдон 10-кабаттан 3 комнатага жасалган 2 комнаталуу квартира сатка чыкты туугандар. Алуучулар барбы? Мына бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү. Ремонту сонун, техпаспорт бар. 3 комнатага сонун кылып жасап койгон. Баасы видеонун экранында жазылып турат, эсинин номери да экранда жазылып турат. Азыр бул жерде туугандар, ушул квартира сатка чыгып атат. Бүт бардык буюм тайымдары калат. Анан ылдый тарапта подземный паркингде местасы дагы бар экен. Эгер парковочный место керек болгон болсо, подземный паркингде баасы $5000. Эко чогуу сатылат, же болбосо квартиранын өзүн деле алсаңыздар болот. Ал жагын ээси менен сүйлөшөсүздөр. Эми жүрүңүздөр, сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер туугандар бул Черемушка. Мына жаңы домдун алдында турам. Сатылыш квартирабыз 10-кабатта. Негизи дом 11 кабаттан турат. Анан мына домдун алды кенен, бардык шарттары бар экен. Парковочный месталары деле кенен, билишимче. Сонун болуп турат. Так, бул жак болсо Өскөн-Алиев көчө, адашпасам. Өскөн-Алиев көчө, жана неме менен кесилишет. Абдыкадыров менен. Эки көчөнүн кесилишинде светофордун жанында ушул домду көрүп аласыздар. Же болбосо Рембо техника дагы ориентирди аласыздар. 3 тал кафесине жакын. Эми бул Черемушкадагы домду барыңыздар эле билесиздер, айтпасам деле. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө квартирага келип калдым. Сиздер мен айткан подъездге кирип 10-этажга чыгасыздар. Лифт иштейт. Кыздар болбоңуздар, коридорлору кенен. 10-этаж, мына эшикти ачып киресиздер. Квадратурасы 62. 3 бөлмөгө жасалган 2 бөлмөлүү квартира. Ремонту сонун, кыла турган жерлери жок. Келесиздер, жашайсыздар. Эң негизгиси техпаспорту бар. Коммуникация боюнча айта турган болсок, отопление бар, суу, свет, бүт бардыгы жакшы. Азыр тааныштырып коеюн, бул жак санузел. Мына жака жүрсөңүздөр, бул жагы гостиный. Түз эшикти ачып кирсеңиздер, ал жак кухня. Мына жак взрослый спальный, мына жак болсо детский спальный туугандар. Өзү 2 комната, бирок 3 комнатага сонун кылып жасап койгон туугандар. Квадратурасы 62. Эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калат. Эси жер үй кылып, жер үйгө толугу менен көчүп кетиптир. Ошол себептен бош турган квартирасын сатка коюп аткан учуру. Эми сөзүнүн ачыгы ушундай. Мына кире бериштери кафель, мына шкаф, күзгү бүт бардыгы бар. Санузелден баштай берейин эми кезек-кезек менен. Бул жагы кабина душевой, стиралка, унитаз, мына бүт бардыгы ушул жакта. Кыскасы бул жак санузел. Эмнени көрүп аткан болсоңуздар, Кудай буйруса калат. Эч нерсе кетпейт деди. Эми туугандар, бул жака кирели. Гостиный, конок бөлмө деп койсо болот. Мына жакта отдельно эшиги бар. Бул жакта айнеги бар, мындай аба желдетип турганча. Бул жак кухня. Тамак кылсаңыздар, жыты чыгып кете берет. Вытяжка деле иштейт. Жакшы, сонун. Негизи азыр эми жаңы домдор квадраттуу чоң да, ушинтип переделка кылып жасап алса болот. Эми ал жагы адамдын өзүнүн идеясынан, мындай кыйындыгынан ошол боюнча эле жасаш керек деген жок андай нерсе. Каалаган планировкада өзгөртүп жасап жашай берсе болот. Себеби өзүнүн квартирасы дегендей. Ошол отоплениянын батарейкалары бар, кышында жакшы жылыйт. Темир решеткасы менен безопасный. Эч ким түшпөйт, эч ким кирбейт дегендей. Эми жүрүңүздөр. Мына жака кирели. Мына жагын эми пластик менен тосуп койсоңуздар деле болот, өзүчө мындай. Бирок бул жагын детский кылып койсоңуздар деле болот. Детский комната экен, шкаф жасалган. Килемдер деле мына жакшы экен, калың басканда жумшак болуп. Анан квартира чарчап калган эмес, мындай сонун болуп турат. Келесиздер, жашайсыздар. Кондер бар. Анан эрте менен күн тиет квартирагачы. Ушундай. Бирок азыр саат канча? 5:30 болуп калды, бирок ошого карабастан квартира жарык сонун эле болуп турган учуру, радиаторлор орнотулган. Бардыгы сонун. Ошол эми кийин келип көрүп кетесиздер. Телефондо бүтө турган иш эмес. Буюм тайымдардын бардыгы калат. Так, эми баасын айтайын. Баасын ушул видеонун экранына жазып койдум. Эсинин номерин дагы экранга жазып койдум. Ал жагын өзү менен сүйлөшүңүздөр. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар.